Мына Ноокат районуна сон ачып бергенсиздер да, рахмат чоң. 3-4 жылдан бери иштеп атат, аябай жакшы иштеп атат, рахмат. Бирок ушул жерде кезек күтүү аябай көп биринчиден. Себеби эмнеде? Мына алыскы айылдар бар. Ноокатта өзүңүзгө да жазып алсаңыз болот. Көкбел айыл өкмөтү Борбордон 30-40 километр алыс жайгашкан. Ошол Ноокат шаарынан 30-40 километр алыс жайгашкан да. Мына дагы Ынтымак айыл өкмөтү азыр Кулатов менен кошулуп кетти. Ал жакта дагы аябай алыста жайгашкан айылдар көп. Ошол эле Ноокат районунда Кичалай, Капчыгай, Кайынды деген Ноокат шаарынан 100-200 километр алыс жайгашкан айылдарыбыз бар да. Ушул жактарда дагы паспорт алышта, ушул ЗАГС алганда, көлүк алганда толтура чоң-чоң маселелер жаралып атат. Буну кандай кылып чечишибиз керек? Мына мен мурда убагында айыл аймактын башчысы, айыл өкмөттүн башчысы болуп иштеп тургам да. Убагында айыл өкмөттөргө берген ушул полномочияны берген да. Айыл өкмөттөр паспорт берчү, көлүк берчү, ЗАГС берчүбүз. Азыр эми ушул паспорт алыш үчүн 100 километрден Кичалайдан же Кайыңдыдан Ноокат шаарына келиш керек болуп атат да. Жолдун убактысы бир 5 саатта араң келет. Жол аябай жаман. Анан келгенде кезек күтүү болот. Келгенде биринчи кезек күтүүдөн убакыттан уткузат. Жетишпейт. Экинчиден военный билетти сурайт. Үйдүн кызыл китебин сурайт. Кызыл китепти мына Ноокат районуна барсаңыздар билесиздер. Бул бир эле Ноокат районунда эмес. Жалпы Кыргызстан боюнча эле. Мына азыр бизде 15 миңден ашык арыз жатат. Жаштардын арыздары, жаш үй бүлөлөрдүн. Бизге үй салганга жер керек, чек керек деп арыз беришкен. Кызыл китеби жок болсо, паспорт ала албай ушинтип жүрө беришөбү. Гос актысы жоктор каяктан паспорт алышат? Биринчи вопрос да, кызыл китеби жоктор. Экинчиден, военный билети жоктор дагы азыр мына санариптештирүү деп атпайсызбы? Цифровизацияга өтүп атабыз. Военкоматка барып туруп справка алып келбесең, сага паспорт бербейт эркек балдарга. Паспорт ала албайсың азыр. Военный билети жок менен кызыл китеби жокко паспорт берилбейт. Үчүнчүдөн, кайра эле эркек кишилерге алименттен карызың болсо, паспорт берилбейт. Ушул да 3 маселе боюнча бир конкретно бир эметип кетсеңиз жакшы болот эле да. Ошону бир цифровизацияга киргизип, мына санариптештирүүгө. Эми военкоматка барып справка алып келгендин ордуна ушуну эле бир жана түндүк программасына киргизесиздерби? Военкоматка кайра чуркатпастан эле берсе жакшы болот эле да. Рахмат чоң. Меңбаев Арсен Кожобекович, сиз жооп берип койсоңуз ушул тармакты тейлейт экенсиз. Берсеңиздер. Бүгүнкү күндө сиз айтып аткан военный билет боюнча түшүндүрө кетейин. Азыркы учурда токтом кабыл алынган. Ал ноябрь айында күчүнө кирет. Ошол убакыттан тарта биз жарандардан военный билет сурабайбыз. Болгону эле Коргоо министрлигине маалымат берип турабыз өзүбүз онлайн катары. Андан тышкары сиз Көкбел дедиңиз. Бизде делегирование деген бар. Ыйгарым укуктарды биз беребиз. Көкбел айыл өкмөтү бар. Ал ушул жылга 2411 адамды кабыл алып жарандарга кызмат көрсөттү да. Андан тышкары биз жакынкы арада ошол Нурия Асылбековна белгилеп кеткендей, биз онлайн каттоону киргизебиз жарандарды Кыргыз Республикасы боюнча ошо түндүк аркылуу. Андан тышкары онлайн паспорт алмаштыруу жарандарда ошол түндүк аркылуу айылдан түшпөй эле ошол түндүккө каттоо кылып алып, мисалы заявкасын берип койсо, карап чыгып биз үйүнө алып барып беребиз почта менен. Бул ошол кызыл китеп боюнча токтоло кетсек, бул учурда кызыл китептин өзүн алып келиштин кереги жок. Болгону эле ошол кадастрдын базасында каттоо болуш керек да. Биздики негизги системалар ошол кадастрдын базасынын негизинде, адресный регистрдин негизинде турат да. Бул мындай учурлар болгон. 2004-жылкы үлгүдөгү паспорттарды мурун биз кабыл алып, ар кандай адрестерди жазганда, бүгүнкү учурда шайлоочулар мисалы шайлай албай калган күндөр болуп, ошол себептен мисалы биз 2 ай паспортты алмаштыруу компаниясын ишке киргизгенбиз да, президенттин буйругу менен. Дагы бир нерсем жооп ала албай калдым. Ал алимент боюнча карызы бар
алар дагы паспорт ала албай жүрүшөт азыр. Алимент боюнча биз токтоло кетсек, эгер ПССИде тургузулса, постановление судебных исполнителей, бул учурда паспорт бериле берет, болгону эле маалымат ПССИге биз жөнөтөбүз, соглашениябыз бар алар менен.